Төрөбай Зулпукаровка боштондукпу? Боштондук. Төрөбай Закировичке? Боштондук. Ак үйнөн сынбай. Соттардан адилет чечимди. Талап. Соттардан адилет чечимди. Талап. Бүгін Бишкек шаардык соту Төрөбай Закир Зулпукаровдун Зулпукаровго карата тандалып алган башкаруу чарасыны жокко чыгаруу жөнүндө биздин арызыбызды карап чыкты. Бирок биздин арызыбызды канааттандырган жок, себеби 1 май райондук сотунун немеси чечими негизүү деп эсептейт. Бирок биз бул чечим менен макул эмеспиз. Анткени биз болсо эң башкысы Төрөбай Закир Зулпукаровду камакка алууда конституциянын талаптары бузулуп аткан, одоно бузулуп аткан канча жолу айтсак да ал көзгө алынбай келатат. Себеби конституциянын талабы боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Жогорку Кеңештин макулдугусуз кылмыш жоопкерчилигине тартылууга жана камакка алууга эч кандай жол жок. Бирок муну болсо сот эч кандай көзгө илбестен четке кагып келатат. Экинчи жүйөбүз болсо Зулпукаров 31 майда кармалгандан бери бир эле жолу беттештирүү өткөрүлдү. Бул 23-июнь күнү беттештирүү өткөрүлгөн. Андан бери 3 айдан бери бир гана жарым сааттык тергөө амалы өткөрүлдү. Эч кандай тергөө амалдары жок. Анткени биздин маалымат боюнча тергөөдө Зулпукаровдун күнөөсүн далилдеген эч кандай маалыматтар жок. Ошон үчүн аны менен эч кандай бир тергөө амалдарын өткөрө албай жатышат. Биз бул жөнүндө айттык, бирок бул жөнүндө тилекке каршы эске алышкан жок. Андан сырткары дагы башка бир жүйөбүз болсо Төрөбай Зулпукаров туруктуу иштеген жери бар, туруктуу жашаган жери бар, үй бүлөсү бар, карамагында жаш жетелик балдары бар, туруктуу иштеген жери бар. Иш козголгонго чейин, бул камакка алынганга чейин эч кандай Кыргызстандан качып кетүүгө, же болбосо тергөө органдарынан качып кетүүгө, сотко катышпай коюуга, же тергөө амалдарына чакырылганда келбей коюуга аракет көргөн эмес. Бирөөлөргө кысым көрсөтүп, же бирөөлөргө басым көрсөтүп, тергөө амалдарын өткөрүүгө, тергөөнү өткөрүүгө тоскоолдук кылат деген жүйө дагы прокуратура тарабынан негизсиз деп айтып аттык. Себеби бул өзүнүн жүйөсүнө прокуратура эч кандай бир далил келтирген жок. Сотко берилген документтерде Төрөбай Зулпукаровдун өзүнүн гана сурак протоколу бар, андан башка эч кандай далил жок. Биз Төрөбай Закир Зулпукаров өзү күбө катары сурак берген учурда бул ишке эч кандай тиешеси жок экендигин жана ошол мезгилде катардагы депутат катары добуш бергендиги тууралуу айткан. Ошол мезгилде 64 депутат Зулпукаровго окшоп добуш берген. Бирок тилекке каршы бүгүнкү учурда депутаттардын арасынан, жөнөкөй депутаттардын арасынан бир гана Төрөбай Зулпукаров Төрөбай Закирович камакка алынып атат. А башка депутаттар, ошондой эле добуш берген депутаттар эч кандай кылмыш жоопкерчилигине тартылбай бошондуп эле жүрөт. Ошол себептен биз бул Бишкек шаардык сотунун чечимине негизсиз жана мыйзамсыз эсептейбиз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндөгү жазык процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык биз мындан ары бул чечимди арызданып, даттанып кайрылганга укугубуз жок, мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби жогорку сотко бул мындай иштердин түрү менен кайрылганга мүмкүн эмес. Булар кандай болот? Булар мыйзамды тебелешип атат. 102 статьяда биз Конституциянын беренелерин так ыйык сактайбыз деп ушул соттор ант берип анан кийин ишине киришет. Булар болсо антын дагы бузушуп атат. Эртеңки күндө жооп берерин да билбей калат. Мына ошол эле Садыр Жапаровду соттогон сот. Мына кызматынан кетүүгө аргасыз болду, туурабы? Азыр Кудай билет эми анын кандай эртеңки келечеги кандай болот. Ошондуктан мыйзамсыз чечим чыгарардан мурун тигил же бул бийликтин же болбосо башка бир адамдардын немелерин, заказдарын жана саясий буйрутмаларды аткарардан мурун сот биринчи кезекте сот тергөөчүлөр адилеттүү тергөөнү жүргүзүп, адилеттүү соттук чечимди чыгарыш керек. Же болбосо кандайдыр бир саясий топтун же болбосо уюшкан бир кылмыштуу ошол эле бийлик мүчөлөрүнүн эмелерин аткарууга, саясий буйрутмаларын аткарууга жол бербеш керек. Эртеңки күнүн ойлош керек, келечегин ойлош керек. Мен болбосом эртең бала чакам жооп берип калабы деп да ойлош керек. Болбосо Кудайдын сотунан кантип качат? Кудайдын соту бар да. Кудайдын соту бар.
ар качандан бир качан барыбир келет да айланып келип туруп жазалап коет. Сен болбосо сенин 2-3 муун тукумуңа чейин жазалап коюшу мүмкүн. Ошондуктан биринчи кезекте Кудайдын сотунан, Абийирдин сотунан корксун дейт элем мен ушулардычы. Ар президент келиши бири куулат, бири келет, бири куулат, бири кетет. Şu ümit kılağız, bırak ümitimiz kebir yerlerge kelgende uşuntur kişine bir buzulup kalıbıdan. Bu Sadır Gözlü Dağı kelgende avdan ümit kıldık eda. Şul yigitten bir jakşı. Jakşı hem oşol Kumtar degen özünün emesini, ideyasını iş kaçırdı. Cenab-ı Yigit aytkanday oşonun tüyüge jetse jakşı. Bırak törede emne ayıp degen sözde emne ayıp var onda. Al eğer de Katarda kala şol deputat bolsa anda deputatların barlığını kamabay. Oşol 120 deputatın barlığını şunda kılıp oturguzup turup her birini suraş gerekiledi. Törede kanday ayıp var. Oşolla Katarda kalasa bu jagına doğuş veret, kalasa ol jagına doğuş veret. Al özünün işi de, deputatlık milleti de. Oşon üçün biz sotlardan şunu surama dedik. Şu eğer de kamasalar 120 deputatın barlığını kamakın. Barlığı kamakın, barlığını surakın. Hem ne o, kakan taptazana kim bir yana deputatlardan eki öyle şunda ayıptı okular. Degen şu oyun var. Böyle hukukunduklarını özleri toktatkan olsun, böyle yalaş yapkanlarını toktatkan olsun. Ya Rabbi alem özünü surayımızı. Rabbena atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmat.